Урматтуу каналдын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү видеомдо сиздерге үй шартында эң пайдалуу витаминдин жасалышын көрсөтөм. Бул витамин үчүн бизге чернослив, сушеный мындай кургатылган чернослив, кара мейиз, инжир, жаңгак, грек жаңгагы, анан өрүк, лимон, бал керектелет. Бул паста өтө пайдалуу, организм үчүн иммунитетти көтөрөт. Биринчиден иммунитетти көтөрөт, адамдын иш жөндөмдүүлүгүн көтөрөт. Жүрөк ооруларынын алдын алат. Жүрөк ооруган адамдарга эң жакшы, жүрөктү дарылайт. Азыр мен сиздерге составын айтып өттүм бул кошулмалардын. Эми бул жемиштерди кургатылган эт турагычтан өткөрүп алабыз. Адегенде бардыгы 200 граммдан болуш керек. Эт турагычтан акырын өткөзүп алабыз. Азыр мен инжирди тартып атам. Бул кошулмалар балдарга дагы эң сонун. Иммунитетин көтөрөт жаш балдардын. Мына жерде дагы тартып бүтүп калдык. Эми мен кесип коеюн апа. Эми кургатылган өрүктү, данеги жок, мындай кургатылган өрүктү өткөзүп алабыз. Бул өрүк баягындай алтын күкүрт менен обработка болбош керек да, мындай натуральный. Канчалык күрөң болсо өрүк, пайдасы ошончолук көп. Сары өрүктөр болбойт, сары кургатылган өрүк. Эми өткөзүп алабыз. Эсиме чыкпай калды. Мынтип азыр өрүктү өткөзүп атам. Бардык жемиштерди, кургатылган жемиштерди баарын жууп алабыз. Жууп, өрүктү жибитип алабыз. Бардыгын таза жууп, өрүктү бир аз кайнатылган сууга коюп, оңой чыгыш үчүн жибитип алабыз сууга. Өрүктү дагы өткөзүп алдым. Эми черносливди кайнолуу да, кайнолуу. Бардыгын натуральный алыш керек. Баягындай черносливден жалтыраганы дагы бар экен, кара. Мен атайын мындай натуральный колго кургатылганынан алдым. Эми мына тарта баштадым черносливди. Эми мейизге кезек келди. Мейизди өткөзүп алабыз. Мындай кара мейиз алышыбыз керек. Сөз. Эми мейизди өткөзөбүз. Бул жемиштерде бардык микроэлементтер, витаминдер бар. Эми мейизди дагы өткөзүп алдык. Жаңгакка кезек келди. Жаңгакты салабыз, өткөзүп алабыз жаңгакты.
Эми жаңгакты дагы өткөзүп алдык. Кезек лимонго келди. Лимондун дандарын тазалап алгам. Сырты менен өткөзөбүз. Таза жууп, мындай бөлүкчөлөргө бөлүп, ичиндеги дандарын алып, сырты менен кошо өткөзүп алабыз. Витамин пастасын дагы бардыгын өткөзүп алдым. Эт турагычтан лимонду дагы сырты менен өткөзүп алдым. Эми жарым литр таза бал куюп аралаштырам. Мынтип 200 грамм таза балды кошуп алабыз. Бул аралашмага мынтип балды куюп алдым таза. Жакшылап аралаштырып, аралаштырышыбыз керек. Кошулманы эми банкага салып алабыз. Жылдын бардык мезгилдеринде жакшы, айрыкча кышында, жазында. Чоңдор бир аш кашыктан тамактан жарым саат мурун 2 мал жешет. Кичинекейлер болсо балдар бир чай кашыктан тамакка чейин 3 мал берсеңиздер болот кичинекейлерге. Иммунитетти көтөрүүчү жемиш аралашмасы да даяр болуп бүттү. Банкага салып алдым. Эми 1 сутка холодильникке, муздаткычка салып коем. Иммунитет, адамдын иммунитети бекем болгондо гана көптөгөн ооруларды жеңет, көптөгөн ооруларды дагы жеңет. Ошондуктан ушундай жемиш аралашмасын такайып жеп туруш керек адам. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Сак саламатта болуңуздар. Эмки видеого чейин.